Бул роликте мен сиздерди терс сандар менен тааныштырам жана терс сандарды кантип кошуп кемитүүнү карайбыз. Бул терс сандар менен биринчи иштегенде алар силерге жагымсыз жана табышмактуу көрүнүшү мүмкүн. Биз санаганды үйрөнгөндө оң сандарды гана санайбыз. Терс сан деген эмне? Мүмкүн күнүмдүк турмушта терс сандар менен кезиккенсиңер. Бир нече мисалды карап көрөлү. Келе башында сүйлөшүп алалык. Терс сандар деп бардык нөлдөн кичине сандар айтылат. Эгер бул таң калыштуу жана абстрактуу болуп жатса, келе төмөнкүдөй мисалды карап көрөлү. Мейли биз температураны өлчөйлү. Кайсыл градусникте Цельсия же Фаренгейт мааниси жок. Бизге мейли бизде Цельсия болсун. Келе мен температураны белгилеп көрсөтө турган шкаланы тартайын. Бул 0 градус. 1 градус, 2, 3 градус. Мейли бүгүн күн жылуу дейли. Азыр 3 градус Цельсия болсун. Мүмкүн кимдир бирөө эртеңки күндүн кандай болоруна айтса, мисалы эртең 4 градуска суук болот деп, анда эртең кандай температура болот? Биз бул суукту кантип көрсөтө алабыз? Эгер 1 градуска суук болсо, анда 2 градус болот. Ал эми дагы 2 градуска суук болсо, анда 1 градус болот. Дагы 3 градуска суук болсо, анда 0 градус болот. Бирок бизге 3 градус жетишсиз, 4 градуска суук болот да. Башкача айтканда, бизге 0дөн 1 шкала ылдый жылууга туура келет. Ал эми 0дөн ылдый турган бирди -1 деп атайбыз. Карап көрөлү. Эгер биз жылсак, сан огу боюнча оңду көздөй жылсак, сандын чоңойгонун көрүп атабыз. Эгерде биз сан огу боюнча 0дөн солду көздөй жылсак, бизде анда -1 болот. Андан кийин -2, андан кийин -3, башкача айтканда чоң терс сандар боло баштайт. Бирок мен мындан так маалымат бергим келип атат. -3 бул -1ден кичине. Демек, -3 -1ге караганда муздак десек болот. Бул жерде температура кичине. Башкача айтканда, так айтсак, анда мындай болот. -100 -1ге караганда бир топ кичине. Силер 100дү жана 1ди карап көрсөңөр болот. Кантип эле 101ден кичине болсун деп айтсаңар жарашат. Бирок сандын алдындагы -1ге бир нерсе жетишсиз болуп жаткандыгын түшүндүрөт. -100. Эгерде бул температура болсо, бизде 100 градуска суук болуп жаткандыгын түшүндүрөт. Башкача айтканда, -1ге караганда бир топ эле суук. Келгиле башка мисалдарды карап көрөлү. Мейли менин банктык эсебимде $100 бар дейли. Келе башка өң менен жазалы. Бүгүн менде $10 бар. Бүгүн менде $10 бар. Мен барып $30 коротуп келдим дейли. Мейли менин банкым өтө ыңгайлуу банк болсун. Мен өзүмдүн эсебимдеги акчадан көп коротуп салдым десем, демек мен $30 короттум. Эми менин банктын эсебимде канча калды? Келе мен сан огун сызайын. Менин оюмча, силер таптыңар болушуңар керек. Менин банкка бир нече суммадагы акча карыз болуп калдым. Келе муну жазалы. Эртең менин банктык эсебимде карагыла, менде $10 бар. Ал эми мен $30 короткум келип жатат. Силердин оюңар боюнча $20 каяктан келет? Туура банктан. Демек мен банкка $20 карыз экенмин. Менин банктык эсебимде менин канча акчам калганын эсептейли. 10 - 30. Бул $20 болот. Башкача айтканда, эртең менин банктык эсебимде $20 болот. Эгерде менде $20 болсо, анда бул эмнени түшүндүрөт? Бул менде акча бар дегенди түшүндүрбөйт. Бул менде такыр эч нерсе жок калды дегенди да түшүндүрбөйт. Мен банкка $20 карыз экендигимди түшүндүрөт. Бул жерде мен коротконго бир нерсе бар. Демек, банктын эсептеги $10 мага $10 карыз экенин түшүндүрөт. Мен бир жерге барып корочуда $10 бар. Демек, мен банкка карызмын. Мен минус менен кеттим. Сан түз сызыгын пайдаланалы. Бул дагы жакшы түшүнгөнгө жардам берет. Бул 0. Мен $10 менен баштагам. Анан $30 короттум. Мен солго 31дикке жылдым. Эгер мен 11дикке солго жылсам, эгер мен болгону $10 короткон болсом, менде анда 0 болот. Эгерде дагы $10 корото турган болсом, анда менде -10 болот. Мындан кийин дагы $10 короткон болсом, анда менде -20 болот.
ушул ар бир кесиндин узундугу мен $10 коротуп нөлгө түшүп калам. Дагы 10ду коротсом менде -10 болду. Дагы 10ду коротсом менде -20 болду. Бул аралыктын бардыгы бул менин канча короткондугумду түшүндүрөт. Мен ошондо $30 короттум. Мына негизги идея. Эгерде силер коротсоңор, кемитсеңер же болбосо үшүсөңөр, бул биз сан огу боюнча солго жылабыз. Сан кичине болуп баштайт. Эми биз билебиз алардын нөлдөн кичине болорун. Биз -1, -2 ала алабыз. Керек болсо -1,5 же -1,6 да ала алабыз. Биз канча көп жоготсок, ошончолук терс сандардын аймагына жылабыз. Эгерде биз кошо турган болсок, мисалы мен айлык акымды алдым дейин, анда биз сан огу боюнча оң багытты көздөй жылабыз. Келгиле, эми бир нече математикалык эсептерди карап көрөлү. Бул эмнени түшүндүрөрүн ойлонуп көргүлө. Эгерде бизден сураса, мисалы дейли 3 - 4, бул кайра эле температура менен болгон кырдаал болот. Биз 3төн баштаганбыз, 4-тү кемитебиз. Биз 4 бирдикке солго жылабыз. 1, 2, 3, 4. Биз анда -1ге туш болобуз. Эгерде силер эсепти ушундай жол менен чыгарсаңар, терс сан эмне экенин түшүнөсүңөр. Мен силерге сан түз сызыгын сызып алууңарга кеңеш берем. Анан ошол боюнча жылсаңар, кемитесиңер, кошосуңар, айырмасы жок. Дагы бир нече мисалды чыгаралы. Мейли табыш керек. 2 - 8. Келеки видеодо чыгаруунун башка жолдорун карайбыз. Ага чейин жөн гана сан огун сызабыз. Бул жерде бизде 0. Келгиле муну жылдыралы. 0 бул жерде болсун. 1, 2, 1, 8ди кемитип жаткандан кийин 1, 8 бирдикке солго карай жылабыз. Анан 2, 1, 2 жолу солго жылганда 0гө дал келдик. Эми бизге солго карай канча жылуу калды деп ойлойсуңар? Биз 2 бирдикке жылып жибердик. 8де өтүш үчүн солго карай 6кадан жылышыбыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Биз кайсыга туш болобуз? Биз 0дө болчубуз. Бул -1, -2, -3, -4, -5, -6. Демек 2 - 8 барабар болот экен -6га. 2 - 2 болсо 0гө барабар. Эгерде биз 8ди кемитсек, биз дагы 6ны кемитебиз. Башкача айтканда, биз -6ны алабыз, же болбосо 0дөн 6га ылдый. Келе дагы бир мисал карап көрөлү. Бул башкача болсун. Силер менин оюмча чыгара аласыңар. Бул башка өң менен жазалы. -4 - 2. Биз мында терс сандардан баштайбыз. Андан кемитсек, бул оор сезилиши мүмкүн. Сан огун эстегиле. Бизде 0 бар болсун. Бул -1, -2, -3, -4. Биз мына бул жерден баштайбыз. Бизге -4 экенин алыш керек. Башкача айтканда 2 бирдикке солго жылыш керек. -1ди кемитсек -5ке түшөбүз. Дагы 1ди кемитсек -6га түшөбүз. Бул -6. Келе башка кызыктуу нерсени карап көрөлү. Келе -3төн баштайлы. Мейли менде -3 бар дейли. Бир нерсени кемиткендин ордуна келе кошолу сан огуна. Биз кайсыл жерге келебиз? -3 чекитинен баштайлы. 2ни кошуп атабыз. Демек оңду көздөй жылабыз. 1ди кошсок -2ни алабыз. Эгерде дагы 1ди кошсок, анда биз эмне кылышыбыз керек? Вот, -1ди алабыз. Биз 2 бирдикке оңго жылганыбыз менен, демек +3 +2 бул -1ге барабар болот экен. Силер мынаны аласыңар. Бул биздин салттуу кошуу жана көбөйтүү эрежелерине дал келет. Эгерде биз -1ди алсак, биз 2ни алабыз, биз -3ди алышыбыз керек. Анда -3 болот. Анда мындан баары тескерисинен жасайбыз. -3 +2 болсо, жана 2ни кемитсек, -3ди алышыбыз керек. Бул чын эле ушундай -1ди алалы. Бул жерден эми 2ни кемитебиз. Солго 2 бирдикке жылабыз. -3ди алабыз. Менин оюмча силер байкадыңар болуш керек. Терс сандар менен кантип иштеш керек экендигин, жана кантип иреттөө жана кемитүү керек экендигин. Келерки видеодо көптөгөн мисалдар бүтөт. Терс сандарды кемитүү эмнени түшүндүрөрүн кийинки видеодо карайбыз.